Кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу жалпы биздин Баткен телеканалынын таңкы Баткен берүүсүнүн көрөрмандары. Мына ошентип кайрадан бир жаңы күндүн таңын атып, өзгөчө атмосфера, жакшы аба ырайы, Кудай буйрса, Баткен телеканалында таңкы Баткен берүүсү түз эфирде өз чыгарылышын баштады. Барыңыздарга дагы бир рет ассаламу алейкум. Аты жөнүм Расул Акматов. Буйрса 9:00 чейин кызмат кылууга даярмын. Ардактуу көрөрмандар, бүгүн болсо күнгө шейшемби 31 октябрь. Мына ошентип күз айынын 2 айынын соңку күнүндө биз олтурган чагыбыз. Буйрса алдыда дагы 3 күз айынын башталышы турат, ардактуу көрөрмандар. Мына ушул бүгүнкү күндү жакшы бир таңдаттырып, өзү негизи ушул күндү көргөн бардык биздин көрөрмандар үчүн чоң майрам болуш керек. Андыктан бүгүнкү күнүңүздөр бир сонун ийгиликтүү улансын дейли. Бүгүн болсо мынакей айткандай 31 октябрь 2023 жыл. Биз болсо, ардактуу көрөрмандар, өзүңүздөр билгендей эле, биз ушул жуманын 2 жана 4 күндөрү салтка айланган биздин традицияда болуп калды десек болот. Биздин конокторубуз болот. Деги эле айтканда, бүгүнкү 2 күнү бизде студиябызда конокто көбүнчө ишкерлерге басым жасап, мына ушул ишкерлерди биздин студиябызга чакырып, ишкерликтин сырлары боюнча маектерди өткөрүп келгенбиз. Бүгүн да Кудай буйрса алдыңкы мүнөттөрдө мына ушул маектерге күбө болосуздар, ардактуу көрөрмандар. Андыктан барыңыздар биз менен бирге болуп экрандан алыстабастан башка каналга которбостон, албетте сөзсүз түрдө биз менен кала бериңиздер. Кызыктын, пайданын бардыгы албетте сиздер үчүн болмокчу. Эми бир аз коногубуз азыр келип атат. Буйрса бир канча көзөрмө менен кийин сөзсүз түрдө маекти баштайбыз. Ага чейин, ардактуу көрөрмандар, мына ушул бүгүнкү күндө жакшылык майрамдарды өткөрүп, кубанычты баштоо алдында турган биздин көрөрмандардын дагы биз чын жүрөктөн кубанычтары менен тең бөлүшүп, албетте куттуктаганга ар дайым даярбыз. Ал үчүн сиз биздин экрандын түбүндө байланыш номерибиз, WhatsApp номерибиз жазылууда. 0777 54 74 36 биздин WhatsApp номерибиз. Мына ушул номерге өзүңүздүн билдирүүңүздү калтырып, сөзсүз түрдө учурдан пайдаланып, куттуктап алсаңыз, албетте сөзсүз түрдө бул зор мүмкүнчүлүк, ардактуу көрөрмандар. Мына ушундай, ардактуу көрүүчүлөр, демек алдыда сонун майрамдар келип атат. Кудай буйрса, эртең 1 ноябрдагы милициялардын күнү. Жалпы ушул учурдан пайдаланып бизди көрүп жаткан, же болбосо азыркы учурда жумуш үстүндө отурган милицияларды, мына ушул ары түйшүктүү, оор, анан сыймыктуу кесиптин ээлерин учурдан пайдаланып чын жүрөктөн куттуктап кетели. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Албетте ушул мекенибизде тынчтык болуп, ушул тынчтыктын доорунда сиздердин артыңыз менен ушинтип биз жакшылык күндөргө жетип жатабыз. Ошондуктан дагы бир куттуктайбыз. Андан сырткары эле карап көрсөк, буюрса 2 ноябрда ушул маданият кызматкерлеринин дагы күнү, майрамы келип атат. Биздин эми ушул маданият чөйрөсүндө жүргөн ар бир кесиптештерди дагы чын жүрөктөн учурдун баягы мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланып, мен куттуктап кетейин, ардактуу биздин жалпы кесиптештер, маданият кызматкерлери жана ошондой эле милиция кызматкерлери, сиздерди дагы чын жүрөктөн куттуктайбыз. Баткен телеканалы өз ишин улантат. Анда алдыда бир дал ушул майрам ээлеринин урматына жагымдуу ыр-дестелер, музыкалар болсун. Андан кийин коногубуз менен маегибизди баштайбыз, ардактуу көрөрмандар. Алыстабаңыз, эгерде ишкердикти баштоо алдында турган болсоңуз, кандай ийгиликтерге жеткен болсоңуз, биз дагы учурдан пайдаланып кулак кагышылып кетели көрөрмандардын арасында. Эгер сиз ишкердик болуп, иш баштап, кандайдыр бир бизнести жүргүзүп жаткан болсоңуз, анда биздин телеканалыбыз албетте сиздин ишмердүүлүгүңүзгө бир аз колдоо иретинде. Мына ушул куттуу студиябызга чакырып, өзүңүздүн ушул ишиңиз менен жалпы көрөрмандарга мындай көрсөтүп, айтып кетсеңиз сөзсүз түрдө болот. Ал үчүн биз ар бир ушул Кыргызстаныбыздагы, областыбыздагы, шаарыбыздагы ишкерлерди ар дайым күтүп калууга дат даярбыз. Тартынбай, уялбай эле ушул экран астындагы номерге жазып, мен ушундай тармакта бизнесим бар, ушунча жылдан бери иштеп келип атам,
кааласаңар силердин студияңарга барып өзүмдүн ийгиликтерим тууралуу айтып берейин дедим эле десеңиз, албетте биз ал үчүн дап даярбыз, ардактуу көрөрман. Андыктан экрандагы номерлерге байланышып коюңуз. Жана биздин ар бир ушул Баткен телеканалындагы берүүлөрүбүз сөзсүз түрдө YouTube баракчасына жүктөлөт. Ардактуу көрөрмандар, УТРК Баткен деп издеп ошол жерден албетте кошулуп коюп, андан кийин ар бир чыккан эфирибиздин баштан аяк ошол биздин каналыбыздан көрүп алсаңыз болот. Ардактуу көрөрмандар, жаңыдан биздин катарыбызга кошулган болсо, же болбосо Баткен телеканалынын эми гана көрүп жаткан болсоңуз, анда сиз туура эле кылдыңыз. Башка каналга которбой, сөзсүз түрдө биз менен бирге болуңуз. Биз болсо анда уланталы, ардактуу көрөрмандар, келген коногубуз менен тааныштыралы. Бүгүн бизде конокто тамчылатып сугаруу боюнча Европа өнүктүрүү реконструкциясынын банкынын тамчылатып сугаруу боюнча кеңешчиси, жеке ишкер Бекболот Мадымаров агабыз келип отурат. Саламатсызбы ага? Студиябызга кош келдиңиз. Таңкы маанайыңыз кандай келип алдыңыз? Кудайга шүгүр, баары жакшы. Жакшы. Иштериңиз болуп атабы? Ооба. Бүгүн эми сиздин ушул мынакей жеке ишкер деп тааныштырып атабыз. Ушул ишкердигиңиздин баштоо алдында азыркы кандай ийгиликтерге жетиштиңиз, жана ошондой эле биздин көрөрмандардын арасында ушул жеке ишкерликти баштоону ушундай бир даярданып турган биздин көрөрмандарга өзүңүздүн кеңешиңизди айтып берсеңиз жакшы болот эле. Эми биз бүгүн ушул айыл чарба боюнча, анан ушул тамчылатып сугаруу боюнча кеп кылалы. Алгач ушул сиздин өзүңүздүн баштаган ишкердүүлүгүңүз боюнча баштасаңыз, эмнеден баштадыңыз эле, кантип баштап калдыңыз? Биздин көрөрмандарга бир кененирээк маек куруп берсеңиз. Сөзүмдүн башында ушул ишкердүүлүк дегенде баягы акыркы жылдары аябай бир жакшы мааниде, жакшы көңүл бурулуп атат. Бул баягы биз билесиздер, мындай ишкер дегенде эле бул баягы Союздан калыптанган орусча спекулянт деген сыяктуу сөздөр менен баягыдай ишкерге болгон мамиле анча эмес болчу, бирок акыркы жылдары ошо ишкердин ордуну көрсөтүп, мамлекеттен да ушул нерселер белгиленип, себеби дегенде ошол биздин Кыргызстандын бюджетине баягы ошол эле бүт баардык социалдык төлөнүп аткан нерселер бар да, ишкерлердин аткарган жумушунун негизинде төлөнгөн ошол налогтордун негизинде чогулат да. Бул нерсе бул мамлекеттин орду аябай чоң, мамлекеттеги орду. Ошону пайдаланып мен ушул эфирден ушул ишкерлердин баарына ушул иштерине ийгилик каалап, ден соолуктарына, коюлган максаттарына тезирээк жетишин каалайм. Ошол менен биз мамлекетибиздин өсүшүн каалаганын белгиси болот. Анан өзүм боюнча кыскача айтсам, мен да ошол ишкерлердин ичинде түрлөрү бар. Бул баягы социалдык ишкер, кээ бирлери баягындай түздөн пайда табуу максатта. Мен болсо өзү кесибим, экинчи кесибим биринчиси инженер болсо, экинчиси мамлекеттик башкаруу тармагында өткөм да. Анан бирок ошол тармак ошого байланыштуу баягы биринчи эле мотивация ошол региондогу жумуш орундарын көп түзгөн тармак бул айыл чарба болот. Ошол себептен айыл чарба тармагындагы баягы чынжырча бар, цепочка добавленной стоимости орусча айтканда. Ошол нерседе баягы бизде Кыргызстанда бир кыйналып аткан моменттер бул кайра иштетүү тармагында, бул экспорттун аз болуп атканы. Экинчиси бул ушул дыйкандардын, көпчүлүккө ээлеген дыйкандардын ушул суу тармагында көйгөйү, келечектеги көйгөйү да мындан да кыйынчылык катарында көрүнүп атат. Ошол себептен мен ушул тармактарды изилдеп, акыркы 2-3 жылдан бери ишкер катары кызмат көрсөтүп келатабыз. Негизи жумуш шүгүр жакшы. Айтсаңыз, эми ушул бул кесип сиздин баягы атадан калганбы, же болбосо ата кесип деп коебуз го. Эми балким ата энеңиз кайсыл тармакта болгон, анан сиз кантип бул тармактан калдыңыз деген ой болуп атат да. Мен баягы бизде үй бүлөдө негизи эле туугандарда аябай уста адамдар көп. Ошол себептен биринчи кесибим как инженер катары электр тармагында инженердик бүткөм. Анан экинчиси бул баягы бул кесипти өзүңүз уккандай баягы мен диплом алган эмесмин, бирок Турциянын, Кытайдын, акыркы жакын жердеги биздин өлкөлөрдүн тажрыйбаларын практически көрүп келебиз. Акыркы 10 жыл ашып калды. 2010дон ошо Баткен областында болгон Малатия областын көргөндө мен аябай сүйүнгөм. Баткен областынын келечеги аябай чоң экен депчи. Себеби дегенде ошо биздей эле жарым чөлдө алар дүйнөдөгү номер 1 өрүк боюнча экспорт кылган регион кылып айландырышкан да. Бирок биз баягы Баткенге келип аракет баштайын дегенде көрүп турганыбыз баягы биздин саткан продукциянын баасы аябай арзан. Ошого байланыштуу ал жумушту ошол мезгилде баштаган жокпуз.
Biz bayağı şu regiondagi produksiyaların baası көтөрүлгөндө, анан баштасак болот деп күтүп, анан пандемия учурунда biz ага чейин кичине кайра иштетүү жумушу менен иштедик. Пандемия учурунда продуктылардын баасы баары кымбаттаган мезгилде biz туура болду деп, ушул мезгилде башташ керек деп, ошол мезгилде баштадык. Азыркы күндө ушул кызматыбызды Кыргызстан боюнча аткарып келатабыз. Ушул ишмердүүлүктү баштаганыңызга канча жыл болуп калды? Ушул тармакта жүргөн. 21ден бери баштады, бул 3-жыл болду. Мына ушул эми тамчылатуу сугаруу боюнча сөз кылсак да, ушул эми тамчылатып сугаруу бул ата айтып тургандай эле, эми баягы сууну бир чети үнөмдөө, мына ушул боюнча сурайын деп турам. Азыр мүмкүн болсо бизде алдыда бир аз ушундай бир сиздердин ушул тамчылатып сугаруу боюнча биздин кесиптештер тартып келген бир аз чакан сюжетибиз бар эле. Ошону көргөнчө маегибизди уланта берсек, эгерде режиссерубуз даяр болсо, мына ушул мүмкүн болсо бир аз үзүндүбүз бар эле, ошону коюп берсеңиз, ушул боюнча кеңешели, сүйлөшөлү дегендей. Анан ушул тамчылатып сугаруу бул кандай жерлерде кандайча колдонулат? Анан биз эми көрүп атабыз, бир чоң бассейнди куруп алып, ошондон сууну эгин таларга тамчылатып сугарып атабыз. Мына ушул боюнча кененирээк айтып берсеңиз, ушул көбүнчө бай түшүнбөгөн, азыр эми кошулуп калган көрөрмандарыбыз баягы башынан көрбөсө, укпаса билбей калат да. Ошондуктан ушул тамчылатып сугаруу боюнча кененирээк маалымат берип кетсеңиз, бул идея кандайча пайда болду? Бул боюнча мындай бар эле баягы биринчиден сууду үнөмдөйт деген сөздү пайдаланышат. Мен эң негизгиси бул кирешени көбөйтөт деп айтат элем да. Себеби дегенде тамчылатып сугаруу коюлган жерде 30%дан 50%, 40%га чейин эме түшүмдүүлүк көбөйөт да. Бул деген сөз ага калган чыгымдан сырткары дагы бир канча дагы пайдасы көбүрөөк болот. Бир эле маселе жана сөзүн башында айткандай, бул баягы буга чейин биз баягы эккен продукцияларыбыз арзан баада, өзүнүн ички рынокто эле сатылган продукция болгон үчүн биз арзан сатып жүргөнбүз да. Азыркы күндөрдө жаңы тенденциялар угуп атсак, ошо чет өлкөдөн келген көчөттөр болуп атат. Ошондой эле азыр мөмө сектору, ушул секторлор түшүмдүүлүктү кирешени аябай жакшы алып келген үчүн алар үчүн тамчылатма сугаруу бул аябай эле ыңгайлуу, мүмкүнчүлүктүү, алардын мүмкүнчүлүгүн көбөйтөт да. Анан жакында бир суроо болуп, анын баягы тамчылатып сугаруу бул биринчи кирешеби же суу үнөмдөө деген суроодо. Негизинде өзүңүздөр билесиздер, тамчылатып сугаруу бул Израиль өлкөсүнөн чыккан да. Анан ушундан мен суроо бердим да. Израиль өлкөсүнөн чыккан биринчи суу үнөмдөшпү же киреше көбөйтүшпү деген суроо бергенде анан түшүнөт да. Бул технологиялардын баардыгы киреше көбөйтүү максатында. Анан дагы кошумча айтсам, биздин баягы өзүм тренингде өткөн учурда ушул суроону берем. Биздин кетмен менен сугарган технология канча жыл болду деген суроо берем да. Анан адамдар 100 жыл, 200 жыл, негизи эле адам баласы жерди өздөштүргөндөн бери эле ошо Египеттеги баягы таштардагы сүрөттөрдү алсак деле, ошо кетмен менен дыйканчылыкты баштаганбыз. То есть бул нерседен бардык тармакка жаңылыктар келген. Бул нерсе ошол адам баласы баштаган мезгилден бери эле ушул метод менен келип атат. Жакшы. Анан ушул элдердин талабы кандай болуп атат? Ушул тамчылатып сугаруу боюнча. Анан ушул биз азыр алдыда көрөттүк видеодо ушул бассейн тууралуу, эми ушуларды сиздер ушул ишкерге же болбосо дыйканга сунуштайсыздар да. Анан ошол кабыл алуусу кандай болуп атат? Негизи эле дыйкандарда мындай сатып алуу мүмкүнчүлүгү азыраак да. Ошон үчүн биз баягы бир эле дыйкандар менен эмес, кошумча дагы ошо жергиликтүү мамлекеттик органдар менен дагы, ошондо бийликтин немелери менен дагы, өкүлчүлүктөр менен дагы сүйлөшүп атабыз. Ушул дыйкандарыбызга ушул финансы жагынан көбүрөөк чечмелер берсеңер. Биз өзүнүн продуктун дагы жөн эле баягы лизинг катарында баягындай дыйканда залог маселелери, кыйынчылыктары бар. Баягы документтерин чогултуш маселелери бар. Ошону жеңилдетүү максатында ушул лизинг катары продуктты сунуштайлы. Бул биздин бассейндерибиз баягы кызматы 40 жылдан ашыкка чейин сертификациясы болгон үчүн биз ага кепилдик бере алабыз. Эгерде баягы
кокус бир учурда баягы финансы төлөнбөй кала турган болсо, анда биз ошол материалды кайра алып, ошол финансты биз төлөөгө даярбыз. Ал материал биз башка жерге да колдонсок болот. Анын колдонуу убакыты аябай кеңири. Анан бассейндин негизги максаты бул биринчиден ошол сууду керектүү мезгилде чогултуп алуу, анан даракка керектүү мезгилде сугаруу, анан баягы жердин тупурактын температурасы менен суунун температурасын жакындатып сугарганда туура болот. Ошол нерсеге жакшы мүмкүнчүлүк берет. Анан дагы эң бир маанилүүсү бул финансылык жактан башка көлмөлөргө караганда арзан, жанагындай орусча айтканда риск аз. Бул баягындай бассейн бетондон же башка неменен жасаганда биз баягы госстандарттай жасай албайбыз дагы, арзаныраак жасаганда алар жарылып кетип, кийинки немеге иштебей калат да. Бул материалдан жасалганда бул кайра эле ремонт кылганга да болот, анын бузулуп кетиш шарты да аябай эле аз да. Мындай баягы дыйкандарга түшүнүкчү болуш үчүн, мисалы мен бир жерим бар деп коебуз, анан баягы суу айлап жылап келе турган жер десеңиз, анан ал жерге мисалы суунун алып келиштин жолун издешим керек. Сиздерге кайрылдым, сиздер бассейн куруп бердиңиздер. Эми ал жака сууну каяктан алып келем деген ой болот да. Эми баягы айланамда ошол тала, чөл дегендейчи. Эми мен көрүп атабыз баягы ошондой жерлерди баягы жашылдандырган, мына ушул жакын эле айылдарыбызда ушундай жерлерди көрүп атабыз. Ушул боюнча айтып берсеңиз, мисалы бизге окшогондай карапайым дыйкандар ушул боюнча эмне деп кандай кайрылса болот деген да. Бул жерде ар бир дыйкандын маселеси өз алдынча чечилет. Бул жерде баягы суунун келген көлөмү, арыктан келеби кезек менен, же каналдан келеби, же болбосо жанагындай скважина кылганга мүмкүнчүлүк барбы? Ар бирин эсептеп, анан расчеттоп чыгарабыз, бул кеңеш берердин алдын. Анан бир эле немеси баягы бизде көпчүлүк учурда болушу мүмкүн эмес деген бир мындай элестетүүлөр бар да. Сиздерге жакынкы мисал бул ошол Самарканддын Өтүбарабат айылына кетип атканда сол жакта бир жакшы бак бар. 25 жыл болгон чоң бөлүк бак бар. Ошонун пайдаланган көлөмүн эсептесеңиз, үйдөгү ичүүчү кранттын жарымы эле да. То есть 4,5 гектарга ошончо эле көлөмдөгү суу кетип атат да. То есть биз баягы аябай эле аз суу менен деле көп жерди сугарсак болот. Анан да кошумча айтайын дегеним, бул жерде баягы биздин мына Төрткүлдүн сыйымдуулугу 90 миллион. Бул менен биз баягы биринчи египетский технология деп коелучу. Ошол менен 16,000 гектар жер сугарып атат. Бул Баткен шаары, анан 4 айыл өкмөттүн жерлери. Эгерде биз бул жерде именно шаар, ошол региондун тамчылатмага өтө турган болсок, анда бул Төрткүлдүн сыйымдуулугу мындай оңойраак түшүнүш үчүн Сок дарыясына чейин суу жетет да. Сок дарыясына чейин болгон талааларыбызга ал көлмөлөр жетет. Себеби дегенде биз болгону бир эле койгон жерибизде 3 эседен 10 эсеге, 5 эседен 10 эсеге чейин үнөмдөлүп атат да. Биздин Төрткүлдүн сугарып аткан жерлердин 3 эсе эле үнөмдөлдү деп эсептесек, анда болсо биз баягы ушул биздин айылыбыздагы ээн талаалар кеңири сугарылат да. Биз просто бул нерсе үчүн мындай бардыгы коллективдүү аракет кылышыбыз керек да. Ар бир айыл өкмөттөр дагы, шаарыбыздагы жыйынтыгында бул баягы сууду үнөмдөш максатында эмес, ушул жердин туура пайдаланып кирешесин көбөйтүү максатында. То есть бизге баягы азыркы жаңы көп киреше берген кымбат баалуу сатыла турган бактарактарды ушундай бир ушул нерсени баарыбыз кабыл алсак, биринчиден кирешебиз көбөйөт, экинчиден ошол суунун тартыштыгы эч бир маселе жок. Мен үчүн мисалы үчүн Кыргызстанда суу жок деген бул мен үчүн эмес, ушул специалисттер үчүн, чет өлкөдөн келген ушул нерсе тармакты билгендер үчүн алар айтат, силердин суу проблема эмес дейт. Ал туура эле эмес. Ооба. Азыр биз баягы видеодо көргөндөй эле, эми ошол жердеги эми бассейндин көлөмү да бар да, размерлери, анан канча метр чукулаш керек. Ал ушул дыйкандын жердин ээсинин айтуусу боюнча болобу, же сиздердин өзүңүздөрдөн кандайдыр бир баягы жердин мисалы канча гектар болсо ошого ылайыктуу яма курулабы, кандай болот? Бизге байланышка чыкканда алардын өздөрүнүн алдын ала бир эсептөө расчеттору бар. Бирок биз аларга ушул жерден акырын түшүндүрө баштайбыз да. Бизде баягындай Кыргызстанда ар бир экинчи эле кеңешчи да, мындай анан ошону түшүнүп турабыз дагы, биз баягы сизде жериңиз көлөмү канча кандай жер таштактуу, ошол канча багыңыз бар, ар бир бактын орточо
агрономдордун сунушу боюнча 70-80 литр бериш керек. Анын баардыгын ушунча 1000 көчөтүңүздү же ушунча 100 көчөтүңүздү 80 литрге көйткөндө бир суу алганда ушунча литр керек экен. Анан кезегиңиз 10 күндө келет, алар айтат 5 күндө келет дейт. Биз айтабыз сентябрда кандай, алар баягы жаздагы мезгилде айтат да, жазда бассейн курдурушуп, жанагы жок сентябрда 20 күнгө чыгып кетип атат дейт. Анан 20 күндө канча жолу сугарыш керек деп баягы ошонтип баягы өздөрүнүн суроого жооп алып атыптыр. Анан бассейн көлөмү сизге ушунча керек экен. Анан маселе болуп калат, менде андай акча жок деп. Аны да айта албай туруп калган ушул. Анда болсо ушу чаканыракты куруп туруңуз, бирок жаныга сизге багыңыз чоңойгон мезгилде азыр ушуну менен болот. Багыңыз чоңойгон мезгилде сизде ушунча сыйымдыктагы көлөм керек, көлмө керек. Ошого хотя бы орун калтырыңыз, эртең күнү ушул жерге пландаңыз деген бир ой сунушубузду айта алам. Демек, сиздер өзүңүз айткандай баягы кеңеш берип атпайсыздар. Анан сиздерден кеңеш алуу үчүн кандайча кайрылат сиздерге? Биз көбүнчөсү баягы ошо интернет булактарынан, соц тармактардан өзүбүздүн кылган жумуштарыбызды бөлүшөбүз. Анан ошол жактан комментарийге жазып калышат, же болбосо телефондорубуз калтырат, ошол телефондорго байланышат. Эң көп суроо талап эмнеде болот ошондо? Көбүнчөсү биз эмне үчүн бассейнди сунуштадык да. Себеби дегенде баягы фермер бизде мага бассейнди деп баштады. Чын айтканда ошол бассейн менен баштаган клиенттерибиз баардыгы эртең күндө Кудай кааласа тамчылатмага өтүшөт да. Ошон үчүн баягы жөн эле кеңешчи болобуз десек, анда баягы бизде кеңешчинин орду пока берилген элек, бирок ошон үчүн баягы бир кызматтагы көрсөтөлү деп тамчылатманы орнотуу же бассейнди орнотуу деп бассейнди тандаганбыздан бассейн сунуштап кетти. Тамчылатмаларды мындайча айтканда долбоорлой беребиз. Чоң рахмат. Ардактуу көрөрмандар, мындай өзүңүздөр көрүп аткандай эле ушул бассейн буга дагы эле мындай карап көргөндө балким баягы эсебин билсеңиз канча чыгым кетет? Мына ушул эле көрүп аткан сюжетибиздеги бассейнге бир болжол менен канча сумма кетиши мүмкүн? Бассейндин бир немеси, эгерде 300 кубтук болсо, бир 350-400 миңге чейинки чыгашы болот. Бул биздин баягы чакан бассейндерибиз. Керектүү материалдар ушул өзү деле барбы? Материалдар биз өзүбүз барабыз. Материалдардын да түрлөрү бар экен, ошон үчүн баягы биз мүмкүн болсо түшүндүрүп айтабыз. Кээ бир материалдар 5 жылга чейин бул баягы арзан экен дегендерге ошол жерин белгилеп кетким келет. Баягы сиздер кадам жайда баягы сурмуна комбинаттан хвостохранилище ачпайсызбы? Ушундай сапаттагы материалдар алар 40 жыл, 50 жылдан ашык кызмат кылат. Биз эми баягы өзүбүз бул тармакта көпкө иштейбиз деген максатта болгондуктан биз беркинде баягы арзан, сапатсыз материалдар сунуштабайбыз. Демек, ар бир нерсени баштап аткан сөзсүз түрдө ардактуу көрөрмандар, мына ушундай кеңеш сурап, албетте кеңешүү менен кылсаңыз, анда сөзсүз түрдө ийгиликтин башаты болот деген ойдобуз, ардактуу көрөрмандар. Убактыбыз дагы азайып баратат, ардактуу көрөрмандар. Эгерде сурооңуздар бар болсо, анда 0777 54 74 36 биздин WhatsApp номерибиз. Бекболот агабызга кандайдыр бир сурооңуздар болсо, же түшүнбөгөн бир кандайдыр оюңуздар болсо, сөзсүз түрдө берсеңиздер, биз жооп алып бергенге ар дайым даярбыз. Келген SMS билдирүүлөрдү окуп кетели анда. Саламатсыздарбы? Баткен телеканалы, ден соолукта болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик. Бекболот аке, сизге дагы ийгилик ишиңизге дейт. Чоң рахмат, ыраазычылык айталы. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу алып баруучу жана ошондой эле Бекболот мырза, бассейнди кандайча техникалар менен колдоносуздар дейт. Техникаларды өзүңүздөр алып барасыздарбы же дыйкан чакыртабы деген дагы билдирүү бар экен. Негизи бул тармакта да, бул немеде да биз Кыргызстан боюнча деп атпайм, Наранга чейин Чүй областында анан ар бир жерге өзүнүн техниканы алып барган аябай туура эмес. Ошого байланыштуу баягы ошол айылда көбүнчө дыйкандардын өздөрүнүн тааныштары бар, агалары бар, коңшулары бар. Ошолор менен баягы ошол жерде тракторду алган, ошол жерде тракторду сүйлөшкөн, бул ыңгайлуу дагы, арзан дагы болот. Бирок тракторду иштетүү мезгилинде тракторго чейинки жумуштарды дагы өзү жасап, трактор менен да чогуу иштеген өзүнүн кызматчы балдар болот. Мына ошондой сиздин сурооңузга жооп алып берет деген ойдобуз. Анда Бекболот ага, эфирдин соңунда сизге эркин микрофон берели. Убактыбыз бат эле өтүп кетти. Кандай болот экен? Кээ бир инсандар баягы толкунданып, жарым саат өтө көп экен дегендер да болот. Билинбестен баягы жакшы адам менен сүйлөшүп отурсаң, убакыттын өткөнүн билбей каласың дейт. Убактыбыздын жарым саат өтүп кеткенин да билбей калдык. Ошондуктан сизге мүмкүнчүлүк берейин, бир дыйкандарга, жеке ишкерлерге
ушу иш баштайын деп тургандарга өзүңүздүн кеңешиңизди берип, бир эркин микрофон берейин, айта турган сөздөрүңүз болсо бир айтып алсаңыз болот. Макул, рахмат. Негизи эле биз эми ушул тармакта аткандан кийин бул баягы жумуш орундарынын эң түзгөн тармак. Кыргызстанга азыр экспорт аябай керек, ушу экспортто баягы потенциалы чоң. Биз баягы кээ бир учурда баягы кээ бир өлкөдө башка өлкөлөрдө эле жакшы деген мүмкүнчүлүктөрдү айтып, Кыргызстанда андай мүмкүнчүлүк жок дегенден мен алысмын. Мен буга көзүм жетип турат. Биз ойлоп турабыз, бул заманбап технологияларды киргизүү менен жакшы киреше берген айыл чарба багытындагы көчөттөрдү багбанчылыкта аткарганыбызда бул баягы адамдарыбыз миграция азаят, өзүбүздүн жерибизде жашайбыз. Ушул жерде киреше таап, өз үй бүлөсү менен чогуу болуп, мындай бактылуу жашоого алып келишине ишенем. Ошол себептен мен ушул тармакты тандап, ушул тармакта көмөктөшөйүн деп жүрөм. Баягы дыйканчылыкты кылам десеңиздер, мен жана айткандай биздин технологиялар египетский дегендей эле дыйканчылык, багбанчылыктарды эле ошондой кабыл атат. Ошол нерселерге акыркы технология менен анан өзүм жалгыз кылам эмес, баягы Кыргызстанда бир жакшы командалар иштеп аткан болсо, баягы көчөт саткан боюнча, же болбосо ушул тармагында, агрономия тармагында бул сектор аябай жакшы бизнес, кызыктуу бизнес. Үй бүлөнү дагы бир бактылуу алып кете турган бизнес. Мен ошол себептен бардым үгүттөп кетет элем. Анан эскиче кыйналып иштеген бизнес эмес. Бул жерде как больше орусча менеджер болгонубуз туура болот. Дыйканчылык менен алектенген адам биринчи менеджерликти окуш керек, анан ошого керектүү агрономду, инженерлерди, ошондой эле баягы жергиликтүү ошол команданы уюштуруп туруп, ошонун негизинде айыл чарбаны алып кетсе, багбанчылык. Бул мен ойлойм, мындай үй бүлөсүгө бир жакшы, бир бактылуу жашап, жакшы киреше таап келе турган бир тармак деп ишенем да. Кээ бирде баягы Японияны, Кытайды айтып, аяқта мындай айыл чарбаларга дотация экен, башка экен деген сөздөр. Алар башка тармак менен кирешени көбүрөөк таба баштады. Ал жакта алар бул тармакты баягы өздөрүнүн тамак аш коопсуздугу деп мамлекеттен колдоо көп болуп атат. Бизде болсо андай эмес. Биз айыл чарба тармагындагы айыл чарба мамлекетибиз. Бул тармакта бизде баягы как бизнес катарында жакшы кирешеге, жакшы ийгиликке жетишибизге көзүм жетет. Акыркы суроо болсун, ушул баягы жогорку жактан деп калдыңыз. Азыркы учурда ушул бийлик тараптан да сиздерге кандай бир мындай жеңилдиктер же болбосо кандай бир мындай жардамдар болуп атат? Негизи алар менен тыгыз иштешип атабыз. Көп нерседе баягы биз өзүбүзгө түз сурган жерибиз жок. Биз ушул айыл банк аркылуу дыйкандарга, РСК банк аркылуу дыйкандарга баягы финансовый булактарын аларга түзүп бергиле деп, биз как ишкер катары уже аларда акча болгондо бизге жумуш жеңил болот. Алар да биз менен сүйлөшүү нерсе, бул баягы 40 жылдар болбой аткан иштер болуп атат да, баягы өкмөт менен сүйлөшүү жакшы жүрүп атат. Мурда ишкер как өгөй бала катарында эле сыртта калып эле жүргөн да, сен акчасы жакшы көргөн адамсың дегендей да, баягы не только мамлекет тараптан, эл тараптан да ошондой түшүнүп болчу. Бирок азыр элдер дагы туура түшүнөт, мамлекет мындай көңүл бурганы бул жакшы. Албетте бул кеңешчи жакшы иштегендиктен болсо керек менимче. Чоң рахмат сизге, урматтуу, урматтуу биздин Бекболот ага. Ушундай убактыңызды бөлүп келип, биздин көрөрмандарга сонун жакшы маек куруп бердиңиз. Эми азыр 21-кылым техниканын өскөн, өнүккөн маалы. Албетте сөзсүз түрдө эми баягы сиз айткандай эле эскиче иштербестен эми жаңы заманбап талаптарга өтүш керек. Мына ошол боюнча биздин дыйкандарга, көрөрмандарга бир сонун жакшы маек, пайдалуу маек болду деген ойдомун. Убактыңызды бөлүп келип бергениңизге сизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Албетте мына ушинтип жакшы ийгиликтерди жаратып, анан биз менен ушул кубанычты бөлүшүп туруңуздар дейли. Рахмат, сизге чоң рахмат, иштериңизге ийгилик. Ардактуу көрөрмандар, бүгүн бизде болсо тамчылатып сугаруу боюнча Европа өнүктүрүү кеңешчисинин реконструкция боюнча реконструкция банкынын тамчылатып сугаруу боюнча кеңешчиси, жеке ишкер Бекболот Мадымаров агабыз болду. Бүгүнкү эфирибиз сизге пайдасын тийгизген болсо, анда биз абдан кубанычтабыз. Ушул эфирибизди УТРК Баткен деп YouTube баракчабыздан дагы издеп таап, ошол жерден көрүп алсаңыз болот. Ардактуу көрүүчүлөр, ушу менен эфирибизди жыйынтайлы. Аты жөнүм Расул Акматов болду. Коштошуу артында көрүшүү, жолугушуу учурлар болот дейт. Мына ушул жолугушкан күндөрдө сиздер менен аманчылыкта саламатсыздарбы деп саламдашканга чейин коштошуп калам. Аман туруңуздар.